Казакстандык тынчтык куруучулар полку Ливанга барат. Өлкөнүн 120 жоокери Бириккен Улуттар уюмунун миссиясы боюнча жакынкы чыгышка алдыдагы күздө аттанышат. Азыр жоокерлер Алматынын жанындагы окуу машыгуу полигонунда даярдык көрүп жатышат. Тынчтык куруучулук миссиянын шарттарына тез ыңгайлашуу максатында полигондун аймагы жоокерлер кызмат аткара турган ливандай болуп жасалган. Эң башкысы ар бир майда бөлүктөрүнө чейин тыкыр маани берилип, жөндөмдүүлүктөрдү бекемдеп алуу керек дешет жоокерлер. Мы отрабатываем вопросы как организация. Биз блок бекетте, байкоо жүргүзүү бекетин уюштуруу, мобилдик блокпост, станционардык блокпостту куруу, аймакты патрулдоо жөндөмдөрүн бекемдеп жатабыз. Мунун баары миссияны аткарууда керектүү нормативдер. Те нормативы, которые пригодятся на выполнение миссии. Казакстандык тынчтык куруучулардын башкы миссиясы Ливан өлкөсүндөгү тынчтыкты сактоо, чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүү, өкүнүчтүү кырдаалдарды ок менен эмес сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү. Оружие мы только используем в крайних случаях. Куралды өтө кооптуу жагдайларда гана колдоно алабыз. Бөлүмчөнү Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлерин, объекттерин коргоо үчүн уюмдун уставынын 6 бабына ылайык аракет кылабыз. Элиталык бөлүмгө кабыл алуу эрежеси татаал. Бейпилдикти орнотуу ротасы Капчыгайдагы аскерий бөлүмүнүн базасында жасалды. Тандоодон өтпөй калгандар көп болду. Натыйжасында мыкты 120 жоокер аймактагы тынчтыкты сактоого салым кошуу үчүн Ливанга аттанышты. Отбор был и физический, и на психологический. Тандоо кезинде физикалык жана психологиялык даярдыгыбызга карашты. Анткени бара турган өлкөдө татыктуу кызмат аткарууга милдеттүүсүң. Себя, своих командиров и свою страну. Казакстандык жоокерлердин тынчтык куруу тажрыйбасы бар. 90-жылдары Казакстандык контингент Тажикстанда, ал эми 2000-жылдары Иракта кызмат өтөшкөн. 2003-2008 жылдар аралыгында Казбат инженердик сапёрдук бөлүмү Ирак аймагын миналардан тазалоого катышкан. 5 жылда жоокерлер 4,5 миллион мина менен жарылуучу заттарды жараксыздандырып, 7000 куб метр сууну тазалашкан. Бул жолу казакстандык аскерлер Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык куруу контингентинин курамында Ливанда 6 ай кызмат кылышат.